Саламатсыңар балдар. Мен силерге өзүмдүн апенди менен акылман деген жомогумду окуп берейин. Илгери бир апенди болду. Ал жаз алды менен тоок сатып алды. Арадан көп өтпөй баягы тоогу жер жайнаган жөжө басып чыгарды. Ага апенди аябай сүйүндү. Ал тоогунун жөжөлөрүн бат эле чубатып санай берчү болду. Бир күнү ал адатынча жөжөсүн санап жатса, жолдон өтүп бараткан акылман минтип сурады. Апенди, төөчүп аткансып эмне кылып жатасың? Жоголуп кетпесин деп санап жатам да акылманым, деди апенди камырабай. Апендим, жөжөнү күндө санабайт, күздө санайт, деди акылман. Апенди акылмандын сөзүн туура көрдү. Чын эле күндө санап убары болбой, күздө эле бир жолу санап койсом болот да, деп ойлоду. Ошондон баштап ал жөжөсүн санаганын токтотту. Санабай калган соң карабай да койду. Аңгыча күз да келди. Бир күнү апенди жөжөлөрүн эстеп сарайына баш бакты. Караса баягы жер жайнаган жөжөлөрү жок. Алардын ордуна кайдагы бир чоочун тооктор жүрөт. Апенди чоочун тоокторду кубалап жиберди да ачууланып акылманга барды. Акылман, сенин тилиңе кирем деп жөжөлөрүмдөн айрылдым. Кана, эми аларды таап бергин. Апендим, ачууланбай түшүндүрүп айтчы. Жөжөлөрүңдү качан, кантип жоготтуң? Деп сурады акылман. Билбейм. Эрте жазда чубатып санап жатсам, жөжөнү күндө санабайт, күздө санайт дедиң эле. Мен кургур сенин тилиңе кирип санабай да, карабай да койгом. Мына эми күз келгенде санайын десем, жөжөлөрүм жок. Алардын ордуна кайдагы бир чоочун тооктор жүрөт. Ачуум келип бардыгын кууп жибердим, деди апенди. Аны укканда акылман күлүп мындай деди. Апендим, анда ошол тоокторду кайра таап ал. Ойлончу, жаздагы жөжө күздө чоңоюп тоок болбой эмне болот? Апенди акылмандын сөзүн угуп, аябай сүйүндү. Акылыңдан айланайын акылманым. Чын эле жаздагы жөжө күздө тоок болот эмеспи? Анда мен өзүмдүн эле тоокторумду кууп жиберген турбаймынбы? Кой, кайра тезирээк барып, өзүмдүн тоокторумду таап айдап келейин, деп шашып чуркап кетти. Барса чын эле баягы тооктор өзүнүкү экен. Кайран апенди.